Assalam, Sabır qanday? Yaxşısыңарбы? Арыны эми жок кылам деп дары чачып, химикат менен ууланбаш керек да. Мына арынын уялары болсо, үйдө жака белинде кошуна колоңдорду да сураныш керек. Арыларды уясын жок кылып бергиле депчи. Алаганаттардын уяларын жок кылыш керек. Өзүңөрдүн үйүңөрдө болсо. Биринчи чымчык тийип чокуп койгондон кийин анан ары ширеси чыккандан кийин ары келе баштайт да. Ондай кылып жабыш керек. Жүзүндөрдү. Материал болобу, кагаз болобу, газета болобу. İçinde багы чымчык чокуп койгон айры жегендерди бир сыйра тазалап, кайчы менен алып салып туруп, анан кийин ороп салыш керек. Анан бакалашкага вареньядан сироп кылып куюп, лавушкаларды коюш керек. Башка айла жок. Мына меникинде эле жабылбай алгандарын алаганат чокуп ары жеп атат. Мындай жабылгандары өтө жакшы. Товарный вид да жакшы. Химикат менен да көп ашыкча обработка болбойт. Алейкум, багбандар. Азыр телеграм группага жөнөттүм го, немеге арыларга, сары арыларга каршы ловушка. Анда бакалашканы эле оозун монда кесип бакалашканын түбүнө сироп куюп, сиропко борный кислота же актора деген препараттардан кошуп куюп, анан бакалашканын оозун ачып туруп, тескерисинен саласыздар. Салып, степлер менен катырып, калбай алганча. Кыскасын айтканда ошондой. İçine куясыңар сиропту. Бул жерден жип менен байлап туруп, ар жерге илип койсоңор, сарайы кирет дагы, тиги сиропту жеп туруп, ууланып өлөт. Сироп деме дарынын күчү кетип калган учурда деле кайра учуп чыга албайт бул бакалашкадан. Бир үйдүн алдына болсо 5-6 жасап илип койсоңор болот.